Тажикстандын чегара күчтөрү кыргыз-тажик чегарасындагы соңку окуялар боюнча билдирүү таратты. Анда кыргыз тарапты чагымчылдыкка айыптады. Коррупция айыптары боюнча узак убакытка түрмөгө кесилген мурдагы президент Пак Кын Хенге Түштүк Кореянын өкмөтү ыйгарын берди. Бул тууралуу өлкөнүн юстиция министри билдирди. Президент Садыр Жапаров министрлер кабинетинин жыл жыйынтыгы тууралуу отурумунда аткаруу бийлиги карапайым элдин жашоосун жакшыртуу үчүн иштегенин белгилеп, анын ичинде пенсия жана жөлөк пулдун өлчөмү көбөйгөнүн белгиледи. Беларусь менен Польшанын чегарасында дагы бир кош бойлуу мигрант аял көз жумду. Улуттар уюму эки өлкөнүн чегарадагы адам чыдагыс кырдаалды жайгарууга чакырды. 24 декабрда Тажикстандын чегара күчтөрү кыргыз-тажик чегарасындагы соңку окуялар боюнча билдирүү таратып, анда кыргыз тарапты чагымчылдыкка айыптады. Соңку мезгилде Кыргызстандын чегарачыларынын жана жарандарынын чегара тилкесинде кырдаалды курчутуп жаткан чагымчыл аракеттери көбөйдү деп айтылат Хабар маалымат агенттиги тараткан маалыматта. Тажик тараптын жүйөсүнө ылайык 22 декабрда Түшой Жергетал районунун чашма пунктунда Кыргызстандын номери тагылган автоунаа Тажикстандын чегарасын бузгандыгы үчүн кармалган. Унаада Кыргызстандын 4 куралдуу чегарасысы болгон жана алар кайра кыргыз тарапка өткөрүлүп берилген. Тажикстандын расмий маалыматында айтылгандай, ошол эле күнү Сок облусунун Хистерварс пунктунда кыргыз жаранына таандык КамАЗ унаасы чегараны бузуп кирген. Тажик чегарачылары унааны токтотуу тууралуу белги берген жана бирок айдоочу ылдамдыкты көбөйтүп чегарачыларды сүзүп кетүүгө аракет кылган. Көрүлгөн чаралардын натыйжасында автоунааны токтотууга мүмкүн болду. Айдоочу кармоо учурунда жабыркаган жок деп айтылат билдирүүдө. Мындан тышкары Тажикстандын чегара күчтөрү 22 декабрда түнкү саат 11 чамасында Сок облусунун Саменен кыштагындагы тажик жаранынын үйүнө кыргыз айла тараптан ок атылганын, анда үйдүн терезелерине зыян келтирилгени билдирилген. Азырынча Кыргызстан тажик тараптын чагымчылдык тууралуу билдирүүсүнө жооп бере элек. Бирок Кыргызстандын чегара кызматы буга чейин маалымдагандай 22 декабрда Тажикстандын чегарачылары максат жаштык автожолунда кыргыз жаранынын машинесине ок аткан. Расмий маалыматта тажик тарап курал мыйзамсыз колдонулганын, күнөөлөр жоопко тартылары тууралуу убада кылганын айткан. Түштүк Кореянын өкмөтү коррупция айыптары боюнча узак убакытка түрмөгө кесилген мурдагы президент Пак Кын Хенге ырайым берди. Бул тууралуу өлкөнүн юстиция министри Парк Бьомке 24 декабрдагы брифингде билдирди. Ал мурдагы президент 31 декабрдан тарта мунапыс бериле турган 3000ден ашуун адамдын бири экенин айтты. Биз тарыхты жагымсыз бөлүгүн артка калтыруу үчүн жана келечекте жаңы кадам таштоого мүмкүнчүлүк берүү үчүн президент Пакты бул тизмеге коштук, деди министр. Мурдагы президенттин тарапташтары жана оппозициядагы Элдин күчү партиясынын саясатчылары быйыл март айында өткөн президенттик шайлоонун алдында бийликте Пак Кын Хенге ырайым берүүгө чакырышкан. Мурдагы авторитардык президент Пак Чон Хин кызы Пак Кын Хе 2012 жылдагы шайлоону утуп Түштүк Кореянын алгачкы аял президенти болуп калган. Бирок 4 жыл өтпөй импичмент аркылуу кызматтан кеткен. 2017 жылы паракорчулук жана коррупция айыптарына байланыштуу 20 жылга, шайлоо мыйзамдарын бузганы үчүн кошумча 2 жылга абакка кесилген. Ал мурдагы президент курбусу менен чоң коррупциялардан пара алган деп айыпталган. Президент Садыр Жапаров бүгүн 25 декабрда министрлер кабинетинин жыл жыйынтыгы тууралуу отурумунда 2020 жылдын октябрь айынан тарта өлкөдө бийлик тарабынан жасалган иштер тууралуу маалымат берди. Садыр Жапаров аткаруу бийлиги карапайым элдин жашоосун жакшыртуу үчүн иштегенин белгилеп, анын ичинде бюджеттик кызматкерлердин айлык акысын, пенсиясын жана жөлөк пулдун өлчөмү көбөйгөнүн, 112 миңден ашуун үй бүлөгө электр энергиясы арзандатылганын айтты. Орточо пенсия азыркы учурда 6248 сом, 711 миңден ашуун пенсионердин жашоосун жакшыртуу боюнча Акылбек Жапаровдун сунушу бар. Буюрса, аны ишке ашырабыз. Пенсия көбөйдү. Майыптыгы бар адамдардын жөлөк пулу 50-20% чейин көбөйдү. Тоголок жетим балдардын да жөлөк пулу 3 эсе көбөйдү. Февраль айынан тартып 98286 адамдын жөлөк пулу көбөйөт, деди президент. Мамлекет башчы элди турак жай менен камсыз кылуу максатында ипотекалык насыялардын үстөгү 4% алдыйлаганын, айыл чарба насыялары 6% азайганын белгиледи. Ирактык Арфин жолдошу экөө 5 баласын ээрчитип Беларусь аркылуу Европага өтүп кетүүнү көздөп жолго чыккан. Шаардагы агенттиктердин бири аларга жакшы жашоо убада кылып, эң оңой жолду сунуштаган. Бирок түгөлөр аларды кандай сапар күтүп турганын элестете алышкан эмес. Беларуска жетери менен коопсуздук күчтөрү Польша менен чегарага алып барып, андан ары темир тордон өтүүнүн ыкмаларын айтып беришкен. Бирок польшалык чегарачылар Арфин сыяктуу Европага өтүүнү көздөгөн миңдеген мигранттардын жолун тороп өткөрүшкөн эмес. Кош бойлуу аял үй
бүлөсү менен талаада жатып ооруп калган. Атасынын айтымында аны күйөөсү көтөрүп жүрүүгө аргасыз болгон. Маалыматка караганда, гуманитардык уюмдардын бири эс огон кош бойлуу аялды чек арадан таап, Польшадагы ооруканалардын бирине жеткирген. Ал жактан Арфин өзүнө келе албай жатып көз жумган. Күйөөсү менен балдарына Польшадагы лагерде убактылуу жашаганга уруксаат берилди. Польша менен Беларусь чек арасындагы миграциялык кризис башталганы каза болгон качкындардын саны 20-дан ашты. Алардын айрымдарынын сөөгү жерге берилсе, кээ бирлерин Польшадагы татарлар мусулман жөрөлгөлөрү менен жерге беришкен.